Саламатсыздарбы урматтуу достор, менин атым Искандер, мен KG недвижимость компаниясынын мүчөсү болом. Бүгүн четверг, 22 май, бүгүн Москва шаарында 2 сделкабыз болот. Биринчи сделканы Жаныбек өткөрөт, ал уже башталды саат 10-до. Экинчи сделка Гүлназ эженин сделкасы мен өткөрөм, саат 1-де башталат. Сделкабыз жөнүндө айтсам, Гүлназ эже Королёв шаарында 2 бөлмөлүү үй алып жатат, Суворова көчөсүнөн, баасы 5 миллион 200, без первоначальный взноса. Бул видеону аягына чейин көрүңүздөр, бардык процесстерди кардарыбыздын отзубу менен бөлүшөбүз. И бул столбик, бул страховка. Страховканы обязательно бир жылда бир жолу төлөш керек. Бүгүн төлөдүм. Урматтуу мекендештер, сделкабыз аяктады. Азыр Гүлназ эже менен уже банктан чыктык. Гүлназ эже, сделка кандай болду? Кандай ойлоруңуз бар? Эмне деп ойлонуп келдиңиз эле сделкага? Сделка биз ойлогондой эле жакшы өттү. Эми биринчи биздин ойлор ошо биринчиден чоң жоопкерчилик, экинчиден ушу кубанычта биз да ошол Россиядан үйлүү болот экенбиз деген. Сделка аябай эле мындай тез, анан аябай жеңил өттү. Биз ойлогондой эле. Көп клиенттерибиз дагы айтып калат, сделкага келгенде үйлүү болбой сездик депчи, например, ключун берип деп келдик эле деп, например, просто келдик, кол койдук кагаздарга, анан мындай сезим болбоду депчи, үй алгандай. Ошондой сизде кандай сезим болду? Жок, менде андай мен алдын ала эле сразу эле бүтүп калат деп эми биринчи кагаз иштедик, конечно, анан кийин ключ болсо ключ алсак керек деген эле ойдо келгем, уже даярданып эле негизи. Ошо биз ойлогондой эле болду. Жолдошуңуз айтып калды, мен досум алган, ошодон аркылуу келдик депчи, Мирлан деген. Ооба. Ошол. Ошондо март айында кайрылыпсыздар. Ошондо канча үй көрдүңүздөр өзү? Негизи биз үй көргөн боюнча биринчи эле көргөн үйүбүз бизге жакты да. Издегенде издедик, бирок көргөн боюнча барганда бир эле үй көрүп эле ошол жолдошум биринчи үйдү көрүп эле сразу тандапсыздар. Ооба, жолдошума жагып ошол үй сразу эле. Эмнеге ошо именно Королёвдон алам деп чечтиңер? Эмнеге ошо именно үйдүн эмнеси жакты өзү? Анткени биринчиден биз транспортный доступность обязательно. Москвага бир аз жакыныраак, анан кийин немеге дагы станцияларга да жакын экен, ошол жагын карадык. И үйдүн планировкасы бизге аябай жакты. Комнаталар отдельно, санузел дагы отдельно бүт. Ошонусуна карап тандап алдык да. Биздин клиенттерге көп айтабыз, биринчиден ошо транспорттун доступностьти карагыла, экинчиден уже квадратты, потому что, например, ремонтту карабагыла, потому что ремонтту эртең кыла бересиздер өзүңүздөргө жаккандай, а квадратты уже чоңойто албайсыздар депчи. Главное, станцияга сиз айткандай жакын болсо эле, Москвага тез келгенге, ошол эле самое главное депчи. Гүлназ эже, айтсаңыз, ипотека алам деп бул чечимге кандай келдиңиздер? Көп айтышат, например, регистрация кыйын болуп калды, же болбосо Москвада көптөн бери көрсөк жүрөт экен, карасак үйүбүз жок, канчадан бери ипотека эмес, ежемесячный платежный эмес, аренда төлөп жүрөбүз депчи. Сиздерде кандай причина болду? Бизде причина ушул негизи эле ошо экинчи да, потому что биз Москвада көп жылдан бери жүрөбүз. Анан все равно деле квартира снимать этип жашайсың, аларга деле төлөйсүң. Андан көрө аларга төлөгөн акчаны ошол өзүбүз квартира алып төлөсөк, бир 20 жылдан кийин ал үй биздики болуп калат деген ойдо ошол экинчи немени тандап. Чындап эле аябай көп болду да өзү биздин Москвада жүргөнүбүзгө, бирок эми эме кылдык да, ушул нерсеге жеттик, тааныштарыбыз аркылуу угупчу. Көп дагы клиенттер айтышат, например, может 20 жылдан бери жүрөм, к примеру, депчи. 20 жыл болду, 2006 келгем. 20 жыл мурун алып калсам, уже канча үйдү жаап коет элем депчи. Кече дагы бир картарга ключ бердик, айтты айына арендага 70 миң берет элем, азыр төлөмө где-то 110 миңден чыкты да. 40 миң кошсом барып эле үй өзүмө калат депчи. Бул үйгө кандай пландарыңыздар? Бул арендага бересиздерби же өзүңүздөр жашайсыздарбы? Негизи бул өзүбүз жашатканы алдык бул үйдүчү. Ошо в дальнейшем ремонт кылып, анан Кудай кааласа ошол өзүбүздүн жашайбыз деген оюбузда.
агентство боюнча кандай ойлоруңуз бар, кандай сизге кызмат көрсөттү, может бир нерсеси жаккандыр, жакпаган жерлери бардыр? Чынын айтсам, мага оперативность аябай тез мисалы мартта кайрылган болсок, азыр бир 2 айдын ичинде эле ушу бизге неме кылды. Ошол жагы анан кийин эч кандай проблема болгон жок. Документтерди, жумуштарын дагы бүт өздөрү бүтүрүп неме кылышты. Ошол жагы жакты. Кимдер менен иштештиңиздер? Кайсы адамдар менен? Эң биринчи ошо кайрылганыбыз жана Самара деген кыз. Андан кийинки ушу агент Искендер. Ушул агенттер менен иштештик. Айта кетсем, Гүлназ эженин квартирасы Королёв шаарында жайгашкан, Суу Борбор көчөсүнө алып атат. Баасы 5 миллион 200 и баштапкы төлөмү жок. Айына төлөмү 100 канча? 115 чыкты. Көп клиенттер айтып калат, например, ипотека алсам 20 жыл жүрөмбү, ушунча процент беремби депчи. Сиздин оюңуз кандай? Биздин оюбуз эми ооба биринчи башында ошентип ойлонуп аябай коркот экенсиң, баягы төлөмүн угуп алып эле мен ушунча төлөп ушунча жыл төлөймүнбү депчи. Бирок негизинен баягы ошол акчаны биз башка эмеге деле берип атпайбызбы, квартира немеге снимать эткен адамга. Биз ошол адам еще кичине кошсок эле биз өзүбүздүн үйүбүз эмесин төлөмүн төлөп калат экенбиз да. Анан жанагы досрочное погашение деген бар экен, ошонусу жакты бизге ай сайын ашыкча акча болсо кошуп турсак, бизде срогу азайып 20 жыл эмес, андан азыраак дагы төгүп калышыбыз мүмкүн. Ошонун жагын угуп биз макул келди да бизге. Ошол досрочный погашениясы бар экен деген үчүн. Мекендештерибизде кандай дагы проблема бар? Азыр көбү айтып калышат. Например, жакындарыма, досторума ипотека алып атам деп айтсам, көбү каршы чыгат, көбү бузуп коюшат. Сиздерде ушундай ситуация болдубу? Может, бирөө башкалар менен кеңеш экенсиздер? Бул негизи ипотекага үй алабыз деген мен ойду 10 жыл мурун эле күйөөм айткам. Ал кезде менин немелерим, туугандарым, бөлөлөрүм баардыгы ипотекага үй алып уже төлөп коюшкан да. Мен ал кезде айтканда күйөөм корккон болчу. Анан эми ошол өзүнүн жакын достору алып эме кылгандан кийин, өздөрүнүн опыттары менен бөлүшкөндөн кийин, анан кийин бул үй алса болот экен, төлөсө болот экен деген ойдо неме кылып калды да. Наоборот, сиздерди бузбай, наоборот мотивация берген. Ооба, жок, бузган эч ким болгон жок. Урматтуу мекендештер, сделкабызды өткөрүп атканда Санжарбек акадан келип калды. Санжарбек аканы айтсам, 1 жыл мурун бизден дагы биз аркылуу үй алган. Санжарбек ака, ипотекаңызды кандай төлөп атасыз? Азыр клиенттерибизди дагы көрүп калдыңыз, сүйлөшүп дагы калдыңыз. Эмнени айта аласыз? Кандай ойдоруңуз бар? Эми бул жерде эми ипотека алганда биринчи бардыгы коркута беришет. Мынча төлөйсүң, андай төлөйсүң деп. Былтыр мен деле ипотека алганда түзүк эле болчу. Анан айлыгым деле жетчү эмес, ага карабай эле кол коюп алып кетип калгам. Бирок ошол айда деле жана кошумча акчалар чыгып эле өз-өзүнөн төлөнө берет. Акырындапчы. Төлөм кете берет экен. Анан кызат болбой кала бергиле. Жашагыла, төлөгүлө, өзүң үйүң бар, бөлөк бар, рахат алып, мында кеңири уктайсың да. Тага жараша кеңири уктайсың, кенен басасың, кенен турасың. Ошол буларга айтарым ошо, алгыла, төлөгүлө. Мүмкүнчүлүгүң болсо эртерээк төлөп кутулушка аракет кылгыла. Мен бүгүн баягы страховка төлөгөн келдим эле. Ошого анан силерге жолугуп калдым. Ишиңерге ийгилик, Искендер. Баарың үчүн жүрө бер. Былтыр куд ушу мезгил болчу, экөөбүз жолугуп сделка кылганда. Анан былтыр ошентип мына Искендер бираз настроением көтөрүп, жакшылап жүрөт экен, ошо менен бактылуу төлөп атабыз. Кудайга шүгүр. Рахмат баарыңарга. Рахмат Искендер.